Ойбой. Мырзадай айкөл кенен улуу күзүм, жамгырлуу, жарашыктуу, жылуу күзүм. Мен бүгүн сенден эргүү боя калып, карагын демекиден сулуу жүзүм. Нурбай Турбайке. О. Бұрын соңғы қандайсыз? О, жакшы, кандайсыңар? Жақшы. Күздің суығына біздің суызға күз көр качып, жарқырап, Данием көрсөтүсүнө биз деген Астра экөөбүз келип калдык. Ой, салам, Астра, кандайсың? Ай, достор, биздин быйтыкый досубуз да келип калган турбай. Баарынан сулуу, баарынан мыкты Астра. Көйнөгүң, Ай, бул эмне деген шумдук көйнөк, эмне деген сонун көйнөк. Астра, кана досторго болсо деген көйнөгүңдү көрсөтүп бир айланып койчу. Бой, мынакей. Биздин бүгүнкү канышабыз мынакей Астра. Достор, айта кетүүчү нерсе, Астра болсо деген мектептен болсо сынакка катышып, ушул көйнөгү менен 1-орун алыптыр. Рахмат. Азаматсың, куттуктайбыз сени. Мынакей биздин күз канышасы, көчөнүн көрүп атасыңар да, достор. Ошол канышанын мынакей эң башкысын илип алган, жеңип алган биздин Астра деген татынакай кызыбыз. Рахмат. Астра, сага болсо деген күз майрамы жагабы? Ооба, жагат. Эмнеси менен жагат? Күз майрамында көп майрамдар болот. Дагы Жаратылыш кооз болот, ооба. Мынакей биздин Астра кызыбыз күз майрамында мектеп аралык жеңиште баш байгени жеңип алган кызыбыз. Мынакей көрүнүп турбайбы? Татынакай сонун бардыгы пай. Жөн эле суктанай бересиң да. Ооба, Азамат. Бул көйнөктү каяктан, ким даярдады, өзүң даярдадың ба? Айдан ажем экөөбүз базарга барып, ушуну чогуу сатып келип жасадык. Абдан сонун. Сага күз майрамы жактыбы? Ооба, жакты. Эмнеси менен жакты? Анда так көп майрамдар болот. Анан бүгүн Сенден тышкары дагы башка кыздар да көйнөк кийип келиштиби? ооба, Сеники эң мыкты болуптур да, ооба. Астра, сен мынакей күз сонун майрам, мынакей биздин бөбөктөрүбүз дагы күтүп атат. Анан сен ушу бөбөктөрүбүздү, сенин досторуңду бардыгын бир куттуктап бир ыр айтып кое аласың ба? Ооба. Айтчы анда. Керилген жер бети, алтындай кербети. Тоо болуп жиналат, эмгектин бермети. Жалбырак дирилдейт, өткөн күн билинбейт. Шымаланган дыйкандар түшүндө күлүмдүт. Жабагы жайкалат, ириктер чайпалак. Коңурку сен сонун, эмгекти кайтарат. Абдан сонун, мынакей сенин эмгегиңди да кайтарат. Албетте, мынакей сонун эмгегиң болуптур. Анан мен сени мындан да кубандыргым келип атат. Кантип дебейсиң бе? Кантип? Бизде деген сонун көңүлдүү көнүгүү деген бар да, Ооба. Мена. Анда эмесе? Келгиле, чогуу көнүгүү жасайбыз дагы, жибийбиз, анан достордун да көңүлүн көтөрөбүз. Макулсуңбу, Астра? Макул. Кана, биринчи баштачы сен, 1, 2, 3, 4 деп туруп, көнүгүүнү баштап берчи өзүң. 1, 2, 3. Салам достор, кандайсыңар? Бүгүн Билал жана Элина менен көңүлдүү көнүгүүлөр жасайбыз. Ошондуктан бардыгыбыз Билалды турайлы. Кеттик анда эмесе. Билал. Таным албай көзүңдү эле кылыңыз. Мен өзүм эле. Кеттик анда. Силер болсо кайталап тургула, Эң алгач биз күн караманы турайбыз. Күн карама кандай болот? Мындай сыяктуу болуп өсөт, Бутуңардын учу менен өйдө көтөрүлөсүңөр да кайра түшөсүңөр. Кайра күн түштү. Кайра күн чыкты. Азыр болсо достор, пингвин жана балерина оюнун ойнойбуз. Пингвин кандай болот? Пингвин басып баратат. Азаматсыңар, буттарыңар талып калдыбы? Азыр болсо балериналар турайбыз. Кана эмесе, буттардын учуна турабыз дагы балериналар турайбыз. Же болбосо балет артисттер.
азыр болсо пингвин жана балеринаны аралаштырып жасайбыз. Кеттикпи? Даяр болсуңар. 1, 2, 3. Пингвин, балерина. Пингвин, балерина. Пингвин, балерина. Пингвин, балерина. Адашпайбыз, достор. Азыр болсо шамалга ыргалган пальмадай болобуз. Ыргалабыз. Азыр болсо, достор, фламинго деген канаттууну билесиңер да? Билесиңер, э? Дал ошол фламингоны турайбыз. Бир бутубузду көтөрөбүз дагы. Тең салмактуулукту кармайбыз. Азаматсыңар, сол бут. Билал, биз эмне кылып атабыз? Биз тең салмактуу кармап атабыз. Азаматсыңар, колдоруңар талып калдыбы? Колдорду жибитебиз кана. Эми достор, эмне кылабыз? Достор, тегирменди көргөнсүңөр да. Азыр дал ошол тегирменди туурганга аракет кылабыз. Достор, денеңер сонун жибип калдыбы? Эми жерди тешебиз. Кана эмесе? Эми достор, паровоз болуп турабыз дагы. Коштошобуз. Биз кеттик. Жакшы алга, достор. Абдан сонун, мынакей күздүн жаркыраган күнү келди да. Күзүндө деген абдан сонун мына жанагындай эле сонун жаратылыштын кооздугу. Анан күзүндө эмне болот? Кыргыздарда. Тойлорбу? Мына ошол тойлордо жыргап, майрам, сайрандап, анан ушул мезгил сага жагабы негизи? Ооба, жагат. Мага болсо тойлорго да барган жагат. Бирок апам эчитпесе эле да. Анан дагы ушул мезгилде мен болсо деген канаттуулар досторум болсо деген ошо алыс сапарга кетип атканда аябай маанайым түшүп ушундай болор элем да. Канаттуулар бизде тиги салкындык башталганда бөлөк жылуу жактарга учуп кеткен да. Ушундай. Алар болсо деген мен канаттууларды аябай жакшы көрөм да. Эмнеге айтайынбы? Эмнеге? Анткени болсо деген белгилүү төкмө акын Элмирбек Маналиев болсо деген канаттуу жаратылыш оркестры деп айткан. Туптура. Канаттуулар оркестры, абдан сонун. Негизи мен сени билем, музыкага жакынсың, скрипкада мыкты ойнойсуң. Негизинен айтканда сен канаттууларга жакынсың, музыкага жакынсың. Анан деген, менде бир ой бар болуп атат да. Фламинго, билесиң го? Ооба. Ошол деген кандай сайрат болду экен? Булбулдайбы же торгойдойбу? Апей, Нурбатыр эке, булбулдай да эмес. Өкөтөн эмес. Келиңиз андан көрөк, жаныбарым Жандостун түрмөгүнөн ушул жөнүндө билип алабыз. Көрөлүк жанда. Салам достор, кандайсыңар? Мен силерге бүгүн эң кооз канаттуулардын бири фламинго жөнүндө айтып берем. Кеттик анда. Бул сулуу жана көктүү куштун дене түзүлүшү боюнча гана эмес, жүнүнүн укмуштуудай кооз кызгылт түсү менен башка канаттуулардан айырмаланып турат. Эң чоң фламинголордун бою 1,5 метр, салмагы 4 килограмм. Фламинголордун буттары абдан узун, ар биринде 4 манжа бар. Бул канаттуулардын жүндөрү абдан жумшак жана бош. Фламинголор сууда сүзгөндү жакшы көрүшөт. Ошол эле учурда алардын жүндөрү нын болбош үчүн деңиздердин терең жерлерине барышпайт. Фламинголор көбүнчө туздуу көлдөрдө жашашат. Алардын түсү кызгылт, канаттарынын ычтары кара.
Фламинго күндүзү активдүү болуп, түнкүсүн уктайт. Алар көбүнчө кызгытыраак менен тамактанышат. Алардын түсү жеген тамагына жараша болот. Үй шартында 1-2 жылдан кийин жүнүнүн кызгылт түсү окшош тамактануудан улам бара-бара жок болот. Бирок фламинго азыгына сабиз менен кызгылчанын курамындагы кызыл заттарды атайын кошсоңуз, канаттуулардын түсү ошол эле бойдон калат. Ошондой эле бул сүйкүмдүү канаттуулар бизге жакын өлкөлөрдө болгон, Казакстанда жана Россияда. Фламинго аты португал жана испан сөздөрүнөн фламенго жалындаган дегенди билдирет. Кызыл фламинго Казакстандын жана Орусиянын кызыл китептерине киргизилген. Достор, силерге менин бүгүнкү маалыматтарым жакты деп ойлойм. Анда кийинки көрсөтүүгө чейин кош кула. Нурбатыр байке, ушул канаттууларга жыргалы, Ой, эмне болуп кетти? Дагы кыялданып баштадыңбы? Ого, эми элестетсеңиз, мына сиздин канатыңыз болсо, аларды жайып, бийик-бийик жерлерге учуп, жаратылыштын кооздугун көрүп, мен болсо деген келечекте ушул чоң бийик үйлөрдө жашап, эң акыркы кабатында жашагым келет да. Ай, андай чоң бийиктиктерде жашагандан мен корком, андай имараттан корком мен. Эмнегедир билбейм. Негизи эле өзүм ушу бийиктиктен корком да. Апей, сиз деген баатырсыз да эмнеге кормок элеңиз? Эми мындай коркпаймын деле дейчи, бирокчу, бирок кичине коркуп кетем да. А мен болсо буюрса ошо бийик үйлөрдө жашап жыргайм да. Бирок ага чейин деле биздин деле ушул өлкөбүз болсо Дубайларда имараттар салынып, соң болуп калса керек, Анда деген мындай кылалык, чындап эле тиги эми андай бийик үйлөрдөн коркпогонго аракет кылыш керекпиз. Мына бизде деле абдан сонун бийик үйлөр салынып атпайбы, ошого мен аракет кылайын деп атам да. Бирок биздин өлкөдө андан дагы укмуш, андан дагы сыймыктанчу нерселери бар да. Ак мөңгүлүү аска зоолорубуз бар, тоолорубуз бар, сыймыктанчу көлдөрүбүз бар, бардыгы бар да. Ошол жака барбайлыбы? Ошо канатым болсо ошолордун баарын көрүп чыкмактын да. Ой, учпай эле койсо болот аны. Мына 5 топтон карап көрчү, учпай туруп эле ошонун бардыгына жетсе болот. Макул. Салам достор, кандайсыңар? Достор, силер билесиңерби? Жыл сайын оригиналдуулугу менен таң калтырган имараттар пайда болду. Алардын кооздугучу биринен бири өтөт. А бийиктигичи, эң бийик имаратка чыксаң, бардык шаар көрүнөт. Мен силерге бүгүн эң бийик топ 5ке кирген имараттар жөнүндө айтып берем. Биринчи орунда дүйнөдөгү эң бийик имарат Бурж Халифа. Дубайдагы эң кооз бийиктик 828 метр болгон асман тиреген имарат. Имарат 164 кабаттан турат. Анын бир жери астында секундасына 10 метр ылдамдыкта кыймылдаган 58 лифт бар. Экинчи орунда Малайзия Куала-Лумпурда жайгашкан Мердека 118 имараты. Асман тиреген имарат 118 кабаттан турат. Үчүнчү орунда Шанхайдын Пудун районундагы супер бийик имараты турат. Имараттын бийиктиги 632 метрди түзөт. Кытай стилиндеги эң бийик жабык ача Half-Garden 37 кабатта жайгашкан. Жана дүйнөдөгү экинчи бийик мейманкана Джихател да бар. 4-чү орунда Сауд Арабиянын Мекке шаарында курулган Абраш Албейт көп кабаттуу үйлөр комплекси турат. Бийиктиги 601 метр
Ошондой эле бул комплексте дүйнөдөгү эң бийик жана чоң саат орнотулган. 5-орунда Кытайдын Гуандо провинциясынын Шэньчжэнь шаарында 599 метр, 115 кабаттуу Пинан асман тиреген имаратта турат. Ал эл аралык каржы комплекс болуп эсептелинет. Достор, силерге менин маалыматтарым жакты деп ойлойм. Кийинки көрсөтүү үчүн жакшы калгыла. Урматтуу коноктор, биздин сүйүктүү бөбөктөрүбүз мынакей бизге жылдыздуу конок келип калды. Ал ким десеңиздер, албетте алыстан ат арытып, жол каратып, ашуу ашып, атайын биздин эфирге келип, сиздердин көңүлүңөрдү көтөрүүгө келип аткан биздин коногубуз менен тааныштырып кетелик. Амина. Албетте биздин Нургиза. Саламатсыңбы? Биздин Жакшы. Өзүң жөнүндө кичине айта кетпейсиңби? Мен Талас облысынын Талдыбулак айылынын Муратбек Түйтүнов атында 6-В классында окуйм. Мен аяктан Акбака комуз ийримине катышам. Аякта бизге Оразалиев Марат агайыбыз берет. Комузга канча жылдан бери барасың? 3-классынан баштап барам. Ошондо 3 жылдан бери чертип жатырсың, Ошого чейин канча күйлөрдү үйрөндүң? 20-дай 18 күй үйрөндүм. 20-18 күй үйрөндүм. Абдан сонун анан тиги төө ашууну ашып келдиң да. Кандай келип алдың? Төө ашуу кандай экен? Жакшы экен. Кар жок бекен? Жок экен. Биздин студия жактыбы сага? Ооба. Эмнеси менен жакты? Мындай кандай десем, моолары менен жакты. Кызыктуу, көңүлдүү, анан сонун фон, Анан сен өзүң деген тиги кылды кантип тагарын өзгөчө жолдорун билет экенсиң, Ошо боюнча айтып берчи. Мен комуздун жасалышын айтып берейин дегем. Абдан сонун болот. Комуз бул илгери өткөн заманда бир Камбаркан деген мергенчи болгон экен. Ал ушундай эле чоң аскага чыгып барат бир мукам добушунду угат экен. Аны укканда бул эмне болот экен деп анын жанына барса, ал бир жаныбардын ичегиси бар экен да. Аны көрүп, аны алып барып, ошо комуздун формасын чийип, анан ошо кылды тагып, Күнүн баш Камбаркан деп аталып калган экен. Кылды болсо кадимки эле койду союп, анын ичегисин алып, андан кийин кара ичегисин алып, анан ал кылды ийиктен ийип, анын эки чийинин ортосунан сызып өткөргөндөн кийин аны далда жерге же болбосо күн тийбей турган жерге керип коюп коет да. Анан ошо кул каткандан кийин комузга тагат. Абдан сонун. Сен ушул кылды өзүң жасай аласыңбы? Жасап көрсө болот да эми. Бирок жасап көрө элексиң, Мугалимиң ким? Оразалиев Марат агай, комуздан берген мугалимибиз. Ал киши сабакты кандай өтөт? Жакшы өтөт, дайыма келип үйрөтөт бизге. Урушабы? Жок. Кээде урушуп коет. Абдан сонун. Анда эми сөздөн ишке өтөлүк, анда комуздан бир мукам сонун
күүнү күтөлүк. Мен Биздин азыр көрүүчүлөр чечип үчүн. бере турган күүм Арсар көө. Аха. Ay barakalla. Hey. Ay sonun ay. Ay barakelde. Sen mынакей абдан сонуну бизге күү чертип бердиң. Эми эмне себептен ушу комузду тандап алдың? Комуз бул улуттук аспап үчүн мен ушу комузду чертейин деп тандап алгам. Келечекте комуздан башка дагы башка аспаптарды чертиң келеби? Мисалы? Мисалы, пианино, скрипка чертим келет. Кыргыздын комузчуларынан кимдерди билесиң? Атай Огонбаев, Ниязалы Борошов, Токтогул Сатылганов, Самара Токтоканова. Абдан сон. Келечекте ким болгуң келет? Келечекте аны ойлоно элекмин. Буга чейин ушул чыгармачылык боюнча конкурстарга катышып жүрөсүңбү? Ооба. Каяктан эмне болуп? Таласта драм театр, Атай Огонбаевдин музыкалык школасына барып, мен кыргызстандык экенмин деген, мен сыймыктанам деген конкурстарга катыштым. Анан Актан биринчи орун ошо комуздагы кыздар менен чогуу барып, ошолор менен грамота, дипломдорду алганбыз. Абдан сон. Анан сен мына сонуңгуп мына берилип күүнү чертет экенсиң да. Ошол күүнү чертип атканда сен эмнени элестетесиң? Же эч нерсени элестетпейсиң? Мени телевизордогулар кантип көрүп атышат, эмне деп ойлоп атышат элестетем. Абдан сон. Анда мындай кылалык, Дагы бир күүнү чертелик дагы, анан сенин тиги сыналгыда кимдер кандай көрүп атканын дагы бир жакшы элестетип ал, Азыркы күн жаштар маршы.
Аймена сага жактыбы? ооба жакты. Абдан сонун, сурообуз барбы дагы? Мектеп жөнүндө айтып бербейсиңби? Мен мектепте 6 классында окуйм. Мен класс жетекчим Бегалиева Мерим. Жакын досторуң аты ким? Жакын досторум аты Айдай, Сумая, Элина, Абдан сонун. Аяна. Ошол курдаш, курбу кыздарың менен эмне оюн ойнойсуңар? Орто чүкмө, волейбол. Так. Тогуз таш деген оюндойт. Мынакей чейрек жакындап калды. Баарына эле жетишип атасыңбы же комуз менен жүрүп берки сабактарың калып калдыбы? Жок, баарына эле жетишип атам. Жетиштип анан 2 алып коюп атасың. 5, 4 алам. Мына комузуң бир аз ылдыйлатып койсоң, эме абдан сонун экен комузга. Анан деген комузду дайыма комуз менен жүрүп атасың, Анан комузга эмне кылып, кандай кам көрөсүң? Жакшы комузун бийигирээк жерге коюмсун калбасын деп. Негизи комузга кантип кызыгып калдың? Деги эле музыкага, Мукам үнү угуп ошо. Анан сен комуз менен жүрүп берки сабактарыңа жетишип атасыңбы же кандай? Жетишип атам. Кантип комузга канча убакыт бөлөсүң дагы, сабактарыңа канча убакыт бөлөсүң? Комуз дайыма күндөрү бөлүнөт. 2-нчи күнү, 4-нчү күнү, 5-нчи күнү болуп, анан сабактарымды окуп алып, анан кечке ма комузумду бир сыйра ошо күнү кайталап коем. Абдан сонун. Анда мынакей алыстан ат тартып, жол картып келгенден кийин мынакей жакын адамдарыбызга, балким курбу курдастарыңабы, же апаңабы, атаңабы, иши кылып бир каалоо тилек айтып, түз эфирден кимге салам жолдогуң келет? Биринчи ата-энеме, бир туугандарыма, Муратбек Титинов атындагы Бакай Таш орто мектебине мени окуткан мугалим эжекелериме, классташтарыма, досторума салам айта кетем. Салам. Сен абдан сонун чертет экенсиң да. Силердин өзүңөрдүн катышкандарда жалаң кыздар же балдар да барбы? Балдар да бар. Бир группада канчаңар окуйсуңар? Мындай үйрөнгөндөн кийин да келе беришет да, кичинекей класста окуучулар канча экенин билбейм да. Кантип бөлүнөбү? Жаңы баштагандар, анан билип калгандар деп бөлүнөбү? Жок. Мындай күнүгө келе беребиз да. Абдан сонун. Анда кел, анда ошол биздин өзүңдүн досторуңа бир арнап бир жакшынакай күү чертип берип койбойсуңбу? Азыркы черте турган күүм Токтогулдун кирбези. Ой, баракелде, абдан сонун. Бизге эмне абдан сонун маанай тартуулап берди биздин өнөрлүү кызыбыз. Анан эми ушу чыгармачылыгыңды дагы өркүндөтө бер, өстүрө бер. Сен биздин эфирге келип, ушундай жакшынакай маанай тартуулап бергениңе чоң рахмат. Абдан сонун чертет экенсиң, мынакей өзүң дагы сонун экен, комузуң дагы, мынакей көйнөгүң дагы сонун экен. Амана сен эми үйгө барып, талас
барлықтықтарға бізден салам айтып қой. Рахмат. Біз болсо кайрадан кийинки рубрикабызга өтөбүз. Амина. Тилим пос. Тилим пос. Кандайсыңар, достор? Силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Салам достор. Ооба, бул кечти мен дайыма чыдамсыздык менен күтөм. Рома, сен досторуң көппү? Эфир аркылуу көрүп жаткандардын бардыгы менин чыныгы досторум да. Жок, жолугуп сырдашып ойногон досторуң барбы деп жатам. Ооба, бар. Бирок алар саналуу. А сеникичи? Меники деле бар. Кошуна кыздар, классташтарым. Кошуна кыздар менен бош убактарымда ойнойм. Бирок эмнегедир бүт класста балдар менен сен дос эмессиң. Эмнеге? Достун да досу болот. Мен бардыгы менен эле дос боло бербейм го. Биринчи жебин тартып көрөм. Жибин тартып көрөм? Кантип жибин тартып көрөсүң? Сага кантип түшүндүрүп берсем? Сага биринчи бул сөздүн маанисин достор айтып берсинчи, Макул, достор. Жибин тартып көр деген эмнени түшүндүрөт? Айтып берлечи. Жибин тартып көрүү. Билбейт. Школада жаңы мугалим келсе, ал жакпай калышы мүмкүн, бирок акырлап ошол мугалим дагы мугалимди дагы биз жакшы көрүп калышыбыз мүмкүн. Жибин деген эле түшүнүм, анан тартып көрсүн түшүнбөй койдум. Мындай сөздү угуп калган эмесмин. Характерин билиш үчүн кишинин мындай кандай жаманбы ошентип билсе болот да. Мен аркан таш деп ойлоп атам ошону. Это жипти тартып көрүш керек да. Жибин тартып көрүү. Астыртан тымызын байкоо салуу, ой пикирин, сырын тартуу дегенди түшүндүрөт. Маселен, Темирхан кароолчусунун жибин тартып көрүп, андан ары кароолчу эмес, менин кеңешчим болосуң деп дайындады. Демек, бул мисалда Темирхан кароолчусуна байкоо салып, сырын билип, анан өзүнө ишенимдүү кеңешчи кылып алганын түшүнсөк болот. Кана балдар, жибин тартуу деген сөздүн маанисин түшүнө алдыңарбы? Айтып көргүлөчү. Байланып турган жипти тартуу, тымызын байкоо салуу, жипти байлоо. Азаматсыңар балдар, туура таптыңар. Ай, Рома, кыйын элесиң, Биринчи байкап, сырын билем дечи. Ооба, бирок деле сен ылгап эле бардыгы менен эле дос боло бересиңби? Көп достор болгон жакшы да. Жакшысы жакшы, бирок деле билесиңби, достордун да түрү болот. Кандай? Достор бар, алыстап кеткин келбейт. Достор бар, кыйналсаң эч ким келбейт. Достор бар, мектепте кошулбаган. Достор бар, жаныңда отурбаган. Достор бар, чакырсаң барам деген. Достор бар, бергениң алам деген. Деле, сага эмне болду? Ай, аябай ойлондургандар экен да, өзүм да ойлонуп кеттим аябай. Ал бир эле чети. Я, Рома, сен менин жибимди жакшы эле тартып көрсөң керек, Ошондо айтчы, мен кайсы доска кирип калам? Аделя, сен менин эң жакын кесиптеш досумсуң да. Жибин тартуу деген сөзүң го, маанисин түшүнө алдык. Эми досторубуз менен коштошолубу? Макул. Коштула, достор. Көрүшкөнчө, лайктарды басканды унутпагыла. Ой пикириңерди жазгыла. Достор, силер билесиңерби? Биздин Самат Эркинбеков кесиптешибиздин жакшынакай менин оюм түрмөгү кайрадан башталды. Анда өз оюн эркин айткан биздин бөбөктөр өз оюн терең бардык элге айтуу үчүн өзүнүн бардыгын айткан ой тилегин баарына сунуштап жатышат. Ошого түрмөккө көңүл бурбайлыбы? Ооба, мага да аябай жагат. Биздин кичинекей бөбөктөрүбүз өзгөчө жоопторун айткан аябай жагат. Абдан сонун. Анда келгиле угабыз. Досым, эмне болду? Ким тарынтты сени? Мамам да. Эмне деп тарынтты сени? Ия. Ашыкты тартканда мен. А эмнеге ыйлап атасың? Эмнеге? Тартып да Ия. тарыны бага.
Ке досым экөөбүз кичине маанайды көтөрүп элдешебиз. Болбосун. Досым. Кел кичине маанайды көтөрөлү, о. Кел, отур. Болду, маанайды түшүрбө, а, досым, а? Болду. Не кылалы? Экөөбүз не кылалы айтчы. Бир жакка барып тоого чыгып келелиби? Бир тоого чыгып бир катуу ыйлап келелиби? Ичибизде бууктун баарын чыгарып алып туруп анан деп кыйкырып алып келелиби? Кандай дейсиң, айтчы. Жок. Мен сени түшүнөйүн, айтчы. Жок. Не кылалы? Билбейм. Кафеге баралыбы? Жок. Зато тагатпайчы мен бакка палатка. Сен азыр кимге жинин келип ыйлап атасың? Мамама да. Не деди сага ал? Жүрүүгө бала деген баңгыраттын бөккө деген. Төй! Үйгө баралы деген сөздү айтпай турганда болмок экен да. Ошо сөздү айтпай эле койсо болмок да. Паркта айтыш керек болчу да биринчи, а? Биринчи балмузда калып бериш керек болчу да, туурабы? Мен сага дароо эле бетке айткан турбайбы, үйгө баралы депчи. Албетте жакпайт да эч кимге. Кимге жаксын? Досум, жакшыбы баары? Ооба. Маанай кичине көтөрүлө баштадыбы? Ооба. Колду берсең? Кана. Кай экөөбүз кол көрүштүрүп көрөлү да. Кана. Öttün kendi? Utat kendi? Muş utap turbayсың сен. Ова да күштүмүн да. Ова да анчын тамак жеп келбедим бе? Сен не тамак жедиң? Пилмен. Мен уккам пилмен жегенде укмуш күчтүү болуп кетет деп. Мен да пилмен жеп алсам болмок болчу да андачы. Ова. Дагы эмне жесе күчтүү болот адам? Брокколи, усалды же, ана помидор, огурцы, анан күчтүү болот дагы. Муш кана күчүн көргөз койчу, күчүн. Мен сага. Мындай күчтүү мен эч жактан көргөн эмесмин. Мындай күчтүү көрбөптүрмүн. Мага карачы. Кичээке экен да. Келем бир жолу кол көрүшүп болчу. Дагы утат кемби? Selamat pagi. Мен кыскасы. Мен күчтүү кемби? Сен ушунчалык күчтүү экенсиң, мен уктата чыгып салбадыңбы? Ооба да уктатам да мен баабы. Ишен койсоң ким болосуң? Улан да. Иә. Чоң болгондо дагы улан болом дейм. Улан болосуң, э? О, мен деле кичинекей кезимде Саматбойдон эле болчумун. Кийин чоңойгондо деле Саматбой болдум. Бишкек деген эмне бул? Бишкекте эмне? Бишкек биздин үйүбүз, э? Ооба. Бишкекте эмнелер бар? Көп нерсе. Эмне мисалы? Самсы сатат, магазин бар чоң. Калада да ушундай бар, да чоң магазин. Биздики так мындай да ушундай чоң магазин да калачылыкта болсо мындай магазин. Нурбатыр байке, Ау. сиз көзүн кереметинен илхом алып сиз эме сүрөт тарттыңыз го? Мен дагы бирдемке жазагым келди, балким жалбырактардан эмне жазсам болот? Бир идея бериңизчи. Абдан сонун идеябы? Мына күздүн күнүндө эмне болгон идея десең, жаан жаап атат, жалбырактар түркүн түстү. Анан сен ошондон идея албайсыңбы дагы? Жаандан коргонуу үчүн кол чатыр жазбайсыңбы? Бирок ал оорураак болуп калат го? Эмнеге? Билбейм, жаза аламбы? Ай. Ой, жазасаң болот. Жана бизде укмуш кыз бар го, бардыгын бүт түрлүгүн билгенчи. Керемет деген. Лайфхактагыбы? Чынбы? Ошол кыздан сурап көрбөйлүбү? Ал деле билет болуш керек. Балким кол чатыр жазайт, же балким дагы бирдеме.
анда көрүп үйрөнүп алайын э. Лайфхак. Салам, кандайсыңар? Силер менен мен Бахияна жана кайсы түрмөк? Албетте, лайфхак түрмөгү. Себеби азыр кызыктуу жана сонун оюнчук жасайбыз. Ал оюнчукту жасаардан мурун короз кантип кыйкырат эле? Ким бизге туура бере алат? Бүт баарыңар эле билет турбайсыңарбы? Анда, достор, азыр биз дал ушул короз оюнчугун жасайбыз. Ал үчүн бизге түтүкчө, каа стаканы, ушундай колкаптар жана булар керек болот. Достор, мына оюнчугубуз дагы даяр болду. Муну кантип ойнойт деп жатсаңар, анда биринен үйлөш керек. Абдан сонун оюнчук болду. Жаныңардагы инилериңерге, сиңдилериңерге сөзсүз жагат болуш керек. Ал эми мен силер менен коштошом. Көрүшкөнчө.
кыргызстандык экениме сыймыктанам. Кыздары биш төкүлөр бөөсү, чети дайым миге. Көзү бол, сен жараткан эрдикти. Ар ишемби Баластан каналынан көрө аласыздар. Мына ошентип бечара ак ниет абышкы кемпир каардуу байдын кызымынан кутулуп, баласы Шамбала менен жыргап бактылуу жашап калыптыр. Жомок кызыктуу экен балам? Ооба, чоң ата, сонун экен. Мен бул кызыктуу жомокту Баластандан көргөм да. Ой Азамат, кызым айткандай, кызыктын бардыгы Баластанда. Мынакей биздин сүйүктүү достор, азыр эле өзүңөр таланттуу кыздардын бийине күбө болдуңар, Мына ошол таланттуу кыздарды азыр биз маекке чакырган турабыз. Ооба. Кандайсыңар? Кандай келип алдыңар? Саламатсыздарбы? Биз жакшы келип алдык. Жакшы келип алдыңар. Өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү толук кандуу бир тааныштырып койгулачы. Тааныштыра кетели. Биздин көрүүчүлөргө. Менин атым Маиза. Мен 10 жаштамын. Менин атым Аруке, мен 11 жаштамын. Аванти би Тобунда, группасы. ооба. Абдан сонун. Мынакей сонун кийимдерди силерге ким тигип берет, айткылачы. Бул формаларды биздин хореограф эжебиз ойлоп табат. Анан биз заказ беребиз. Тиккенге. Абдан сонун экен. Анан деген силердин би группада көппү? Мисалы, бул болсо кыргызча би экен, Ооба, бул кыргыз форма бийи. кыргыз бийи. Ооба. Дагы кандай? Дагы көптөгөн бийлер. Ооба, көптөгөн бийлер бар. Испанский, дагы индийский бар. Восточный. Группаңарда канча кыз бар? Биздин группабызда азыр 20га жеткендей кыз бар. Анан силер кайсыл жактарда катыштыңар? Кандай конкурстар болду? Биз Сокулукка бардык, жакында эле конкурска катыштык. Ал жактан биз биринчи месени алып келдик ушул бий менен. Анан эжекебиз бизди урушабы? Кээде мисалы туура эмес аткарып атсаңар. Жок, анча деле урушпайт. Кичине урушуп коет, Ооба, керек болсо. Кантип урушуп коет кичине? Сен Мындай бетке бир аз чаап коет да. Жок, чаппайт. Ал бизге жөн эле монтип айтып коет. Бул жерде сен туура эмес кылтасың, анча деле урушпайт. Абдан сонун. Би силерге жагымдуу дайыма катышкыңар келет. Ооба. Бийге силер өзүңөр кантип кызыгып калдыңар? Мен деген бийге апам алып барды. Бийге биринчи мен кызыкпай эле, анан эле кызыгып берип кеттим. Мен негизи өзүм бийлегенди аябай жактырчумун. Ошондуктан мага бийлеген жагат, ошон үчүн бийлеп калдым ушинтип. Анан каалаган бийди эле биле бересиң. Сага айрыкча кайсыл улуттун бу же кайсы мынакей өзүңөр костюм кийип атпайсыңарбы? Өзгөчөлүк жакканы болобу же баарына эле кызыга бересиңерби? Ооба, баары эле сонун болот. Кайсыл түрү жагат силерге? Мына сен айтпадыңбы, кыргызча бийди бийлейбиз, испанский, ошо кайсынысы жагат? Кыргызский бий жагат, анткени биз өзүбүз Кыргызстанда жүрөбүз. Туптура, Азамат. Анан кыргызчада жакшы сүйлөйт экенсиң, Ооба. Абдан сонун. Кыргыз тилин биз билиш керекпиз, Ооба. Эмне үчүн? Анткени биз өзүбүздүн улутубуз боюнча кыргызбыз. Абдан сонун. Анан кыргыз бийин да билет экенсиңер. Макул. Бий сонун экен. Эми окугандай, кээде эки алып коесуңар үйдө? Жок. Сабактан мектептен? Жок. Эки албайбыз. Эмне албайсыңар? Жакшы окуйбуз да. Жакшы окуйбуз? Ооба. Канча аласыңар? Мен 5 алам, кээ биркисинде 4 алабыз, а так дайыма эле 5. Мектебиңер тууралуу кенен сурагыбыз келип атат. Жакын досторуңар барбы? Бир класста окуйсуңарбы? Жок. Экөөбүз эки башка мектепте окуйбуз. Ошондойбу?
Мен пригород жалпы мектебин, орто мектебинде окуйм. Бул 31-чи мектепте окуйт. Мынакей силердин би группанын топтун аталышы Аванти дейт да. Мен буга түшүнбөй атам. Испан тилинде аванти алдыга деген маанини билдирет. Алдыны көздөй кете берет экенсиңер да. Ооба. Ушу би группа тууралуу кененирээк айтып бергилечи, кандай силердин Канча жылдан бери барасыңар? Мен Аванти би тобуна 5 жашымда баргам, азыр 10 жаштамын, 5 жыл болду. 5 жыл. Мен дагы 5 жашыман барам. 6 жыл болду барып атканыма. Жетекчиңер тууралуу каяктан эмне болуп, кандайча дегендей жетекчиңер тууралуу. Биздин руководитель эжебиз Токтогонова Назик эже, хореограф эжебиз Мухтарбекова Нуриза. Мына силер деген би тобуна болсо деген 5-6 жылдай болуп калыптыр барганыңарга. Ошого чейин канча бийди үйрөндүңөр? Унтура бийлерди үйрөнгөнбүз. Аябай көп үйрөндүк. Алардын көбүсүн унутуп калдыңарбы же унутпай элесиңерби? Унутуп калдык болуш керек. Макул, абдан сонун экен. Анан келечекте ким болгуңар келет? Мына баштай берели. Мен сүрөтчү болгум келет. Эмне үчүн? Би бийлеп атып эле анан сүрөтчүгө тикке түшүп калган кандайча? Мага өзү сүрөтчү болгон жагатта сүрөт тарткан. Эмне боюнча сүрөт тартасың? Ар бир немелерди. Немелер деген толтурабы? Ошо кайсыл немелерди? Кайсыл сүрөт тартат экенсиң да, сүрөткө кызыгып аткандайын. Ошо үйдөн кайсы жаратылышты тартасыңбы, же адамдарды тартасыңбы, жаныбарларды тартасыңбы? Кайсыл жака көп кызыгасың? Мен көп жаныбарларды тартамын. Абдан сонун. Сен келечекте ким болгуң келет? Келечекте мен сот болгум келет. Муну мен 3 жашымдан бери кыялданам. Би бул менин хоббим десем болот. Эмне үчүн сот болгуң келет? Билбейм, мен 3 жашымда сотту биле алган, каяктан билген билбейм, бирок мен 3 жашымда. Тартип бузбаш керек, Ооба. Тартип бузгандардын баарын соттош керек. Макул, абдан сонун. Анда бийчилер негизи өзүнө кандай кам көрүш керек? Бийчилер таттууну жебиш керек, анткени алардын денеси катып калышы мүмкүн. Бирок биз кээ биркисинде таттуу жейбиз. Абдан сонун торт алдыңа келди. Эмне кылабыз анан? Жейт болушубуз керек, билбейм. Ичине остип койсок болот, Ооба. Биз болсо бийлеген кыздар менен чогуу ынтымактуу болуш керекпиз. Анан торттон жей бериш керек. Дагы кандай тартиптер бар? Чоюлуш болушу керек, денең чоюлуш керек, анткени бийде кээ биркисинде абдан кыйын позалар болот. Ошого денең чоюлчак болуш керек. Абдан сонун. Кээде ыйлагың келип атса дагы эженин аткарганын аткарыш керекпиз, эженин айтканын. Бийдин кандай пайдасы бар? Бийдин ден соолукка пайдасы бар. Дагы билбейм. Вроде бы будущийге. Кээде мисалы мындай болот да туурабы? Кээде ар кандай болуп калат. Балким бир аз денең жибибей аткан учур болот, же балким башың ооруп турган учур болот. Анан ошондой учурда эжекеңерге келесиңер да бий боюнчачы. Анан ошондо аткар десе кандай карайсыңар өзүңөр? Кыйналып атсаңар. Аракет кылып болушунча кылабыз. Аракет кылабыз. Абдан сонун. Үй бүлөңөр жөнүндө айтып кетсеңер болот. Менин үй бүлөмдө 6 адам жашайт. Апам, атам, 2 чоң байкем, анан эжем. Мен эң кичүүсүмүн. Сен эрке турбайсыңбы? Кантип эркелейсиң? Мен өзүм эркелеп иногда эле баштайм, а так ата-энем эркелетет көбүнчө. Байке эжелериң эркелебечи деп урушпайбы кээде? Кээде урушат, кээде өздөрү эркелетишет. Биздин үй бүлөдө 5 адам бар. Апам, атам, иним, анан мен. Сен дагы кичүү эмес экенсиң да. Ооба, кичүү эмесмин.
Силер бул чыгармачылык жакта үй бүлөңөрдө чыгармачылыкпы же кандай? Эмне себептен ата энеңер ушул бийге берген силерди? Мен үйүмдө жалгыз эле бийге барам. Жалгыз. Улуулар эмне жагында? Эмне? Апам кийимдерди тигет, тигүүчү болуп иштейт, атам көбүнчө стройкада иштейт. Менин апам болсо мугалим, атам болсо сүрөтчү да. Сүрөтчүлүк менен чыгармачылык баары бир байланышы бар экен да? Жок, ал кишилерди фотоаппарат менен тартат. Мынтип эле так-такты тартып коет экен да, болду. Чик-чик-чик. Сен да ушундай болгуң келеби? Ооба. Андан соң келечекте мынакей силердин группа кандай максаттарды коюп атат? Келечекте биз көп гран-при, биринчи орундарды алганга аракет кылайын деп атабыз. Каяктан? Көбүнчө көп башка мамлекеттерге учуп ошол жактан алып келейик. Кыргызстанды багындырып койдуңар. Ошондой. Эми чет мамлекетке, Орто Азия, Азияга кеткиңер келет, Ооба. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн жакшы бийлеш керек. Аракет кылыш керек, бардыгы алдында. Абдан соң анан силердин группаңардын арасында мындай тартип бузуп ийгендер болобу же болбойбу? Жок, болбойт. Ынтымактуу. Баарыңар чыгып башта дегенде баштайт экенсиңер, токто дегенде токто дейт экенсиңер. Канча силердин топто канча кыз бар? 20га жеткендей кыз бар. Балдар бар? Жок, только кыздар. Эмнеге балдарды албайсыңар? Билбейм. Балдарды кетирип ийет окшойсуңар, Жок, өзүлөрү балдар келбейт болуш керек. Абдан сонун. Анда бу алдында бир конкурстар же фестивалдарга даярданып атасыңарбы же азырынча андай эмеспи? Даярданып атабыз. Кайсыл, каякта? Сейтекке барайын деп жатабыз. Сейтек фестивалда. Эмне фестиваль болуп атат? Билбейбиз. Фестиваль, болот экен. Анан силер деген бийлеп атканда эмне эле жылмай бересиңер ай? Мындай кабагыңарды бүркөп турсаңар эмне болбойбу? Биз өзүбүз сонун бийди бийлеп, анан өзүбүз бетибиз мындай кабагыбыз бүркөп турса. Кабагыңарды бүркөп ыйлап бийлесиңер сонун болмок да. Андай болбойт, Болбойт. Силер ошо бийлегенде болсо деген көңүл аласыңарбы, ошо күлгөндө? Ооба, көңүл алабыз. Абдан сонун. Мынакей кыздар сонун экен. Мынакей карачы, чачыңар, формаңа, кийимиңер абдан мыкты экен. Келгиле эми жакын адамдарыбызга, кимгедир, атабызга, апабызга, досторубузга, жетекчибизге ишилип ысык салам Жолдо берсеңер. жолдосоңор айтсаңар болот. Мен өзүмдүн үй бүлөмө жана Москвада жүргөн какакама салам айтам. Салам. Мен баарыңарга салам айтам. Болду, салам айтып коесуңар. Эчтеке каалабайсыңарбы? Мен үй бүлөмө бекемди сол каалайм. Жана биздин каялдарыбыз орундалсын. Абдан сонун. Мынакей достор, көрдүңөр биздин Таатынакай сонун кыздарыбыз сонун бий да бийлеп берди, анан дагы сонун маек куруп берди. А биз болсо кыздарды угуп отуруп эле убактыбыз соңуна келип жетип калыптыр. Ошондуктан биздин кыздарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз дагы. Силер менен кайрадан жолугушкубуз келип жатат. Бирок бүгүн эмес. Бүгүн жакшынакай отурдук окшойт, Саламатта тургула анда эң эфирден жолукканча.